Буга чейин Улуттук статистика комитети көп көрсөткүчтөр боюнча жаңы кластердик изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Изилдөөнүн алкагында жалпы Кыргызстан боюнча 7,2 миң кожолуктун арасында саламаттык сактоо, берим берүү жана аялдар менен балдарды социалдык жактан коргоо тармактары менен байланышкан 185 көрсөткүч боюнча сурамжылоо жүргүзүлгөн. Бүгүн анын жыйынтыктары Жалал Абад облусундагы тегерек столдо тааныштырылды. Көп тармактуу айтылганы бул именно Улуттук статистика комитети тарабынан 4-5 жылда бир жүргүзүлчү кластер изилдөөдө бул ошол жанагы жаш балдардын зомбулугу, жашоо деңгээли 180 кластер, 39 кластердин 180 түрүнүн 39 кластер боюнча бүгүнкү күндө жыйынтык чыкты да. Ошол жыйынтыктын ар бир тармак боюнча аткарылып иштери боюнча бүгүн Улуттук статистика комитети тарабынан тиешелүү бөлүмдүн башчылары, башкармалык башчылары келип маалымат берип атат. Ошол эле кезде мынакей бул 2023 жылдагы именно кластерден кайсы түрү боло турган болсо, облус статистика тармагынан ошол кожолуктарды камсыздап берип, өзүнүн тиешелүү иш-аракеттер жүргүзүлгөн натыйжасында бүгүнкү жыйынтык чыгарылды. Иш-чаранын жүрүшүндө балдардын өлүмү, билим берүү мекемелерине баруу, эмдөө, үй бүлөдөгү зомбулук, эртең никелешүүлөр жана башка маанилүү темалар боюнча негизги көрсөткүчтөр айтылды. Динамика салыштырылды. Чогултулбай турган маалыматтарды чогултуу үчүн уникалдуу маалымат булагы болуп саналат. Анын ичинде үй бүлөлүк зомбулукка мамиле, репродуктивдик жана энелердин ден соолугу жөнүндө билимдин болушу, балдардын тамагы, баланын укуктарын коргоо жана башкалар. Кластердик изилдөө балдардын жана аялдардын абалынын көрсөткүчү боюнча жетишпеген маалыматтарды чогултуу үчүн чоң мүмкүнчүлүктү берет. Изилдөө жаңы төрөлгөн балдардын арасында өлүм көрсөткүчү төмөндөп баратканын көрсөттү. Аман төрөлгөн 1000 ымыркайдын 15,6-сы шаршап калат. 5 жашка чыга элек балдардын арасында 1000 түрү төрөлгөн балага 16,5% өлүм туура келет. Сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча 5 жашка чейинки балдардын өлүмү мурунку 2012, 2006, 2018 жылкы изилдөөлөрдүн салыштырганда төмөндөгөнүн байкасак болот. 2006 жылы 5 жашка чейинки баланын өлүмү 44 өлүм болсо, 2012 жылы 29 өлүмгө түшкөн. Ал эми 2018 жылы 20 өлүм болгон. Ал эми 2023 жылы 5 жашка чейинки балдардын өлүмү 16%га түшүп, балдардын өлүмү азайганын биз билдик. Кыргызстан буга чейин кластердик изилдөөлөрдү 1995 жылы, 2006, 2014 жылы жана 2018 жылы жүргүзгөн. ЮНИСЕФ көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөөнү 1990 жылдары иштеп чыккан. Бул изилдөө дүйнө жүзү боюнча аялдар жана балдар жөнүндө статистикалык жактан негизделген жана эл аралык деңгээлде салыштырууга боло турган эң ири булактардын бири болуп калды. Мында калктын жашоо деңгээлинин реалдуу түрдө өсүп жаткандыгы кирешелердин, керектөөлөрдүн жана аманаттардын өсүшү менен чагылдырылат. Гүлжина Мөндөгова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.